Туберкулез кыргызча аталышы кургак учук. Социалдык жугуштуу оорулардын бири. Бул ооруга адам баласы эмнеден улам кабылат? Оору кабылдап кетсе, эмнеге алып келиши мүмкүн? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Билим жана Илим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбызда 40 мүнөт бою дал мына ушул кургак учук жөнүндө маалымат аласыздар. Эгерде тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Анда эмесе, мен студиянын кадырлуу конокторун сиздерге тааныштырсам. Максат Чолпонкулов, Ош областтар аралык кургак учукка каршы күрөшүү борборунун дарыгер, фтизиатры жана медицина факультетинин студенттери келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач жалпы телекөрүүчүлөргө кыскача айтып өтсөңүз кургак учук оорусу жөнүндө. Саламатсыздарбы? Кургак учукка боюнча айта кетсем, кургак учук азыркы эле айтылган сөздөй социалдык жугуштуу оорулар катарына кирет. Бул кургак учук оорусун кох таякчасы койгучу эң жугуштуу инфекция оорулугу болуп эсептелинет. Кандай учурда адам баласы кургак учук оорусуна кабылып калат? Мисалы, өзү байкабаган учурда дагы бул ооруга кабылып калат деген маалыматтарды угуп эле жүрөбүз да. Бул учурлар көп. Биринчиден, эң иммундук системасы төмөн болгон адамдар көбүнчө ооруйт. Бул учурда иммундук системасы бир катар оорулардын негизинде пайда болот. Мисалы айтсам, бул иммунодефицитный оору деп коет, ВИЧ-инфицированный башкача айтканда. Экинчиде эндокриндик оорулар, мисалы айтканда кант диабети. Андан кийин системный оорулар деп коет. Системный красная волчанка, же болбосо муундар, полиартрит. Булардын себеби көп жылдан бери, көп убакыт аралыгында кортикостероиддерди алганда иммундук системасы төмөндөп кетет. Ошонун негизинде бул оорулар пайда болот. Биздин факторлор деп коет. Бул биринчи фактору күндүн суук болуп кетиши дагы бир өбөлгө болуп түзүлөт да ушул ооруга. Жакшы. Негизинен мына ушул кургак учукту пайда кылуучу таякчалар кайсыл шарттарда жакшы жашайт? Же болбосо кайсыл шарттарда жок болуп кетиши мүмкүн? Буларга эң жакшы шарт болуп 36-37 градус жылуулук, нымдуулук жана абасы бар жер болуп эсептелинет. Бул адамдын денесинин өпкөсү болот, эң органы мишени дегенде эле биринчи орунда өпкө болуп эсептелинет. Кийин айлана чөйрөдө да сакталат, бул сууда сакталышы мүмкүн, жөдөлгөн сырткы чөйрөдө, мисалы китептин бетинде болушу мүмкүн. Предмет обихода деп коет, колдонулган күнүмдүк предметтерде болушу мүмкүн. Абада дагы учуп жүрөт бир кандай убакта. Бул өтө микроорганизм болгонуна байланыштуу. Абада калкып учуп жүрөт. Телекөрүүчүлөр мисалы сөзсүз түрдө бул суроону берет алдыда. Кантип коргонобуз кургак учуктан деген суроо жаралат да ар бир көрөрмандачы. Бунун сактануунун бирден бир жолу адамдын өзүнүн сергек жашоо болуп эсептелинет. Биринчи. Күнүмдүк жакшы тамактануу, витаминизированный деп коет, жакшы тамактануудан өзүн жакшы карап жүрүү. Экинчиден, өздүк гигиенасы болуп эсептелинет. Мисалы, көчөдө баратканда, же болбосо коомдук транспортто бара жатканда чүчкүрүүнүн өзүнүн, жөтөлүүнүн өзүнүн тартиптери, маданияты бар. Ошол маданиятты сактап жүрүү өтө абзел болуп эсептелинет.
Жогоруда айттыңыз да, жакшы тамактаныш керек, сапаттуу тамактарды жеш керек, анан иммунитет дайыма чың болуш керек деп. Ошондон улам айтылып калса керек, мурдатан бери айтылып жүрөт да, бул баягы жакырчылыкта жашаган өлкөлөрдө дал мына ушул илдетке кабылгандардын саны көп деп. Азыркы учурда социалдык ооруда, азыркы учурда ушул ооруга кабылгандардын саны кандай болуп атат? Статистикалык маалымат келтирип кетсеңиз. Статистикалык маалыматты карасак, бизде Кыргызстанда, биздин түштүк регионда, Ош областы боюнча салыштырмалуу мына акыркы 2019 жылга интенсивдик показатель деп коет. Интенсивдик көрсөткүч бул калктын 100 000 санына эсептелинет. Бизде интенсивдик показатель мына 2012 жылы 4-7% түзөт. Так, 2015 4-7, азыркы учурда 3-8% түзүп жатат. Мындайча айтканда, интенсивдик көрсөткүчү төмөндөбөдө. Бунун негизи оорулар жакшы дарыланып, жакшы айыгып чыгуу болуп эсептелинет. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан, атайын медициналык окуу жайдын факультетинен студенттери келген. Микрофонду алып суроо берсеңиздер болот. Менин суроом төмөнкүчө. Ушул оору менен жабыркагандар түп тамыры менен жоголуп кетиши мүмкүнбү? Таякчалар деп атасызбы, ошолор жоголуп кетиши мүмкүнбү жана айыгып кетиши мүмкүнбү толук түрдө? Бул оору азыркы учурда толук далилденген. Толугу менен айыгат. Бир жагы бар. Оорулуу убагында кайрылыш керек. Ооруканага кайрылып, убагында дарт аныкталып, убагында дарыны туура алса, туура мөөнөттө колдонуп, туура мөөнөттө дарыланган болсо, оору толугу менен айыгат. Жакшы, кийинки суроо. Ушул сөз болуп жаткан кургак учук оорусу түрлөрү барбы? Ушул оорунун? Ооба, кургак учук оорусунун түрлөрү бар. Кургак учук оорусунун ачык түрү, мындайча айтканда открытая форма, андан кийин жабык түрү болуп экиге бөлүнөт. Бул ачык түрү дээрлик өпкө оорусуна байланыштуу, өпкө жана кекиртек оорусуна байланыштуу болот көбүнчө. Жабык түрүнө бул өпкө эмес, башка органдар системасынын оорулуулары көбүнчө жабык түрү болуп эсептелинет. Анан кургак учук десе, бул өпкөнүн ооруларынын бири деп түшүнөт эл арасында. Негизи кургак учук таякчасы организмге киргенден кийин кайсыл жерге барып токтосо, ошол жер ушул жабыркатышы мүмкүн, Ушул боюнча да айтып берип, анан ушул өпкө эмес, башка органдардын кургак учугуна кабылгандар дагы барбы мүмкүн да? Андай учурлар бар. Бүгүнкү күндө башта эле айтылып кеткендей, кургак учук өпкө эмес, башка органдар системасы да жабыркайт деп айткан. Азыраак деле биринчи орган ишин өпкө, андан кийинкилери нерв системасы болушу мүмкүн, мочеполовая системасы болушу мүмкүн, кожасы болушу мүмкүн, тери, көз, сөөк, ушул нерв системасынын чел кабыктары кошулуп, азыркы айтылгандай оорушу мүмкүн. Андан тышкары бездин туберкулезу дагы кездешет биздин учурда. Азыркы учурда сиздердин бейтапканаңыздарда бар, Ушул бар. Ушул учурлардын баардыгы кездешет. Жакшы. Жогоруда айттыңыз да, бейтап канчалык эрте кайрылса, ооруну жеңүүгө ошончолук жакшы дедиңиз. Толук сакайып кетет деген дагы маалыматты айттыңыз да. Бейтап кандайча ушул илдетке кабылганын өзүнөн байкаш керек? Кантип байкаса болот? Мисалы, башка ооруларга алмаштырып жүрө бериши дагы мүмкүн да. Ооба, сиз айтканыңыз туура. Бул көпчүлүк учурда оорулар өзүн көздөгөндөй туура жерге барбай, башка жерлерден текшерилип, бул оору бар экенин билбей жүрүшө берет. Качан гана бир курс жөнөкөй неспецифик антибактериальный терапия деп коет. Ошону алгандан кийин андан жылыш болбой, андан кийин фтизиатрга кайрылып, ошол фтизиатрдын бир катар текшерүүлүсүнөн өткөндөн кийин анан аныкталып атат. Жакшы, кийинки суроону аудиториядан уксак, кандай суроо бересиз? Саламатсызбы. Сиз боюнча ошол чоң адамдар бар же мындай балдар дагы көп
Сирени райондор барбы же бардык эле Ош районунда бардык райондордо туберкулез менен оорубагандар кездешет. Азыркы учурда сиздин сурооңузга жооп берсем, азыркы учурда дээрлик эле бардык чоң жашы жеткен жарандар жана инфицированный деп коет. Бул баардыгынын эле организмде кургагучук таякчасы жүрөт. Булардын түрлөрү болот. Уктоо жана абалында да адам качан ооруйт? Адамдын иммунитети түшкөндө гана ошол кургагучук таякчалар өзүнүн клиникасын бере баштайт. Анан сиз айткан стерильный деген зона бизде азырынча Кыргызстанда жок деп эсептейм. Себеби бардыгы инфицированный эле болуп атат. Демек, сиздин айтымыңызга караганда, мисалы, ушул жерде отургандарыбыздын баарыбыздын организминде кургагучук таякчалар болот, э? Качан гана организмде иммунитет түшүп кеткенде, организм алсыз боло баштаганда, анан кургагучук таякчалары өзүнүн белгилерин билгизип, кандай кызматын көрсөтүп дейлиби, ошентип анан адам баласы ооруга чалдырып калат деп түшүнсөк болобу? Ооба, ошондой инкубационный период деп коет. Инкубационный период деп койгондо бул баштап ооругандан организмге кургагучук таякчалары түшкөндөн баштап клиникасы ошол эле кургагучук оорусунун белгилери чыкканга чейинки чыккан аралыкты уже инкубационный период деп коет. Бул ар кандай организмде ар түрдүү өтөт. Биз айткандай эле иммундук системасы күчтүү адамдар көпкө кармап жүрүп өмүр бою ошол менен өтүшү мүмкүн. Биз бардык жуккан адамдар ооруй бербейт. Мунун 90-95% абсолюттуу түрдө өзүн жакшы сезип, ошону көтөрүп, жеңип чыгып жүрө берет. 5%дан 10%га чейин гана адам ооруйт муну менен. Жакшы. Саламатсыздарбы? Сиз 8-3%га азайды деп айттыңыз дейт. Анан 3,8. 3,8%. Интенсивдик показатель. Азайды деп айттыңыз. Бул эмнеден улам азайды? Дары-дармектерден уламбы? Же болбосо, мисалы, түштүк регионунан дейт ички миграция болуп дейт, түндүккө, Борборго, Чүйгө, Көлгө же болбосо Бишкекке кетип ушундай ошон үчүн азайып калдыбы деген суроо келиптир да. Сейит мырза, мынандай. Азыркы учурда бизде дүйнөлүк масштабта бизге жаңы технология келген. Бул кургагучук оорусун аныктоонун бир прогресси болуп эсептелинет. Бизге чүйдүн өзгөнгө, кара сууга, ноокатка, ошко коюлган 3 чоң гендик деңгээлде текшерүүчү аппараттар орнотулган, Gen Expert деп айтылат. Ошол аныктоолор бат аныктагандыгына байланыштуу бул оорулуу жакшы дарыланып келүүдө бул учурда. Демек, ошол себептен көрсөткүчтөр азайып атат, э? Ооба. Жакшы, биз маегибизге бир аз тыныгуу жарыялайбыз. Азыр болсо видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Өпкө дем алуу органы. Анда сырткы чөйрө менен организмдин ортосунда газ алмашуу жүрөт. Сырткы чөйрөдөн организмге кычкылтык өтүп, андан сыртка көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыгат. Өпкө жуп орган. Алар көөдүн көңдөйүндө, жүрөктүн эки жагында жайгашат. Сырткы көрүнүшү конус сымал. Алардын негизи боор этти карап, сырткы бети кабыргаларга тийип турат. Ал эми жогорку төбөсү моюнду карай акыректен 2-3 см жогору чыгып турат. Өпкөнүн жүрөктү караган бетинде анын дарбазасы бар. Ага бронх менен өпкө артериясы кирет да, венасы менен лимфа тамырлары чыгат. Бронх өпкө мурун көңдөйү, алкым, көмөкөй жана кекиртек аркылуу келген абаны алып кирип, кайрадан өпкөдөгү абаны алып чыгат. Кишинин өпкөсүнүн орточо салмагы 800дөн 1800 граммга чейин жетет. Анын көлөмү дем алуу учурунда чоңоюп, ал эми дем чыгарганда кичирейип турат.
анатомиялык түзүлүшү боюнча оң өпкө сол өпкөдөн айырмаланат. Себеби оң өпкө 3, сол өпкө 2 бөлүктөн турат. Ал эми жалпы көлөмү жана салмагы боюнча оң өпкө сол өпкөдөн 10%га чоңураак келет. Өпкөнүн ар бир бөлүгү өзүнчө дагы бөлүктөргө ажырайт. Бул бөлүктөр өпкөнүн сегменти деп аталат. Ар бир сегменттин өзүнчө артерия, вена, кан тамырлары жана бронхиолдору бар. Бул бронхиолдор акырындап дем алуучу бронхиолдорго бөлүнөт. Ал эми ар бир адам дем алуучу бронхиолдор альвеола жолчолоруна ажырайт. Бул альвеола жолчолорунун кирегесинде эң эле көп былжырлуу исиркектер бар. Ал исиркектер альвеола баштыкчалары деп аталып, алардын саны 3000 миллиардка чейин жетет. Бул дем алуучу бронхиолдор альвеола жолчолору менен альвеола баштыкчалары сыртынан эң эле майда капиллярлар менен курчалып, дем алган абадагы кычкылтекти канга, ал эми кандагы көмүр кычкыл газын сыртка бөлүп чыгарат. Терең дем алуу учурунда өпкөнүн альвеолалары кеңейет. Ошентип бир суткада өпкө альвеолалары аркылуу 15 000 литрге чейин аба өтөт. Өпкө дем алган газды алмаштыруудан башка организмден сууну, газ абалындагы дарыларды жана алкоголду да бөлүп чыгарат. Ар бир өпкө сыртынан өтө эле жука, жылмакай чел кабык, плевра менен капталган. Сиздер түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Эгерде тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Маегибизге кайрылып келсек, биз кургак-учук оорусу жөнүндө маектешип жаткан кербезбиз. Азыр жогоруда биз өпкөнүн түзүлүшүн көрдүк да. Анан далма ушул өпкөнүн кургак-учугуна кабылгандары көп деп айтылат. Маалымат булактарында. Мына ушул кургак-учукка кабылганда өпкөдө кандай өзгөрүүлөр болот? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Дегенде биринчи кургак-учук таякчасы, абада учуп жүргөн таякчасы өпкөгө түшөт. Ал нерсе түшкөндө эле бат эле адам ооруп калбайт, жана эле айтылгандай 5%дан 10%га чейин гана адам ушул ооруга чалдыгып калат. Иммун системасы төмөн болгон учурларда өпкөгө түшкөн кургак-учук таякчасы биринчиден өпкөдөгү клеткаларынан дөмпөкчөлөр пайда болот, аябай көп дөмпөкчөлөр. Булар туберкулезный бугарки деп айтылат. Ошол бугороктор акырындык менен анын ичинде казиозная масса деп коет, казиозная некротическая масса. Ошол бул өпкөнүн эзилип кетүүсүнө өбөлгө түзүлүүчү учур болот. Ошол өпкөсү эзилип атып, баягы дөмпөкчөлөр биригип, аябай чоң сезгенүүнү пайда болуп, мисалы туберкулема пайда болушу мүмкүн, инфильтрат пайда болушу мүмкүн. Андан кийин бронхтор менен байланышкандан кийин анын ичиндеги эзилүү некротический массалар чыгып кетет да, өпкөдө боштук пайда кылат. Бул өпкөнүн тешилүүсү кавернозный туберкулез деп айтылат, же болбосо инфильтративный туберкулез файзер-аспада деп айтылат. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы? Баш менен кургак-учугу жөнүндө айтып берсеңиз. Жогоруда айттыңыз да, мисалы, түрүнө кабылгандар көп баратат депчи. Азыркы учурда баш мээнин кургак-учугусу оорусу бул биринчи туберкулезный менингит деп айтылат. Баш мээнин чел кабыгынын сезгенүүсү, биринчи чел кабык сезгенет. Бул менингенцефалит деп айтылат. Менингит дейт. Андан өтүшүп уже мээнин өзүнүн сезгенүүсүнө өткөндөн кийин менингоэнцефалит деп айтылат бул учурда. Азыркы учурда бул дартты туберкулезный этиология, туберкулездин өзүнөн пайда болуп аткан коюлуун дартты аныктоо аябай кыйындыкта турат. Бул учурда биздин атайын специалисттерибиз, адистерибиз ошол жака барып, кеңеш берип, эндолимбальная пункция деп коет. Жүлүндөн сууну алып, ошол жүлүндүн суунун анализин аныкташат. Бизге кургак-учук
мээнин кургагучук оорусуна тиешелүү өзүнүн эле белгилери бар, ошонун аркылуу кургагучук коюлат. Ошол эле учурда ушул жүлүн суусунан пассив деп коет, эгип кандай кургагучук формасы менен ооруп атканы дагы ошол аркылуу билинет. Мындай учурларда биздин адистер барып кеңештелип, ошол жактан лабораториялык анализдин жыйынтыгында бизге которулуп келинет. Жогоруда биздин студиябызда студент кыз дагы айтып өттү да, мисалы балдар арасында дагы көп кезигеби деген суроону калтырды сизге. Балдар арасында дагы кезигип атат. Бул учурда кайсы учурда көп кездешет? Бул баягы эле айтылгандай аба тамчы деп коет. Механизм пути передачи деп айтылгандай, воздушный капельный путь деп айтылат. Аба тамчы жол аркылуу жугуучу оору болгонуна байланыштуу бул учурларда көбүнчө ата-энелери же болбосо жакын туугандары ооруган учурларда балдарга жуктуруп коюшат. Бул оору эч кандай тукум куубайт. Энеден балага же болбосо чоң ата чоң энесинен небересине, бир туугандарынан бир тууганына ушундай аба аркылуу жугуучу оору болот. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан кандай суроо бересиздер? Микрофонду алып суроо берсеңиз. Саламатсызбы? Азыркы убакытта прилют менен көп адамдар ооруп жатышат. Ошол эмне себептен болуп атат? Баягы эле айтылгандай, кургагучук оорусу бир эле өпкө жабыркабай, башка ооруган системаларда жабыркайт деп айтып кеттим башта эле. Бул учурда сиз айткан учурда өпкөнүн чел кабыгы, плевра деп коет. Ушул плевранын жабыркашы кургагучук таякчасы менен. Кургагучук таякчасы түшкөндө башта айтылгандай эле жабыркаган жерде дөмпөкчөлөр пайда болуп, ал дөмпөкчөдөн эксудация деп коет, суюктук бөлүп чыгат. Суюктук бөлүп чыгып, көкүрөк көңдөйгө же болбосо башка көңдөйлүү органдарга, например, мисал айтым, көкүрөк көңдөй, курсак көңдөй, жүлүн, ошол жактарга суюктуктун көбөйүп толуп кетиши болуп эсептелинет. Бул учурда адамдын абалын жеңилдетүү болуп, көкүрөк көңдөйүнө плевралык пункция жасалып, суюктук алынышы керек. Тагыраак маалымат коюш үчүн азыркы учурда биздин ошол область кургагучукка каршы борбордун хирургия бөлүмүндө торакоскопия, спиритуальный биопсия деп дартты Аныктоо жолдору. Тагыраак аныктоо жүрүп жатат. Бул жерден өпкө көңдөйүн, көкүрөк көңдөйүн карап, ал жерден биоптат алынат. Ошол баягы айтылган дөмпөкчөдөн 1-2 үзүм алынып туруп, гистологияга жөнөтүлөт. Ошол гистология аркылуу кургагучукту даана коюлушуп атат. Мына ушул кургагучук илдетин дарылоо жөнүндө айтып берсеңиз да, канча убакыт дарыланат? Мисалы жогоруда айттыңыз, ачык түрү, анан жабык түрү деп айтып калдыңыз да. Бул түрлөрүнө карап деле, анан бейтаптын кайсыл убакта кайрылганына карап деле дарыланат да. Көпчүлүгү ойлошот, бул өнөкөт илдет, биз дайыма барып көрүнүп, ушул дарыланып турушубуз керек деген дагы маалыматтар бар да. Сейит мырза, мынандай оорулуу убагында кайрылып, убагында дарылоо шарттарын так сактап, так мөөнөткө чейин дарыланса, толугу менен айыгат. Эгерде оорулуу ошол айтылган шарттарды так аткарбаса, анда оорулуу, бул оорунун оорусу андан туруктуу түрү деп коет. Кургагучук оорусунун жөнөкөй түрү, туруктуу түрү, андан да өткөн туруктуу түрү болуп бөлүнгөн учурлар да бар. Эгер дарыланууну толугураак албай, үзгүлтүккө учуратып, дарыны башка жактарда, мисалы ашказан ооруп, муундар ооруп, аш ооруп, ар түрдүү терс таасирлерине байланыштуу биздин дарылардын терс таасирлери жактар. Ошолоруна карабай дарыланууну токтотуп койсо, ошол өнөкөт оору деп атасыз, ошол жакка айланып кетиши мүмкүн. Туруктуу түрүнө өткөндөн кийин анда дарылоо өтө башкача жүрүп калат. 18 айдан 2 жылга чейин мөөнөт кетет алга. Демек, сиздин айтымыңызда
бейтап келгенден кийин дарыгерди угуп дарылоону жакшы жүргүзүш керек, Анан кандай зыян жактары бар ал дарынын? Биздин дарылардын зыяндуу жактары бар. Баштапкы учурда оорунун көңүлүн айнып кусушу мүмкүн, ашказандар оорушу мүмкүн, тайсалдап темтеңдеп басышы мүмкүн, муундар оорушу мүмкүн, көрүүсү начарлап, кулагы оорушу мүмкүн, шуулдап. Ошол учурлар. Ошондон улам бейтаптар кээде дары ичүүнү токтотуп коюшу мүмкүн. Токтотуп коюшу мүмкүн, ыктымал. Бирок ал убактылуу нерсе. Ошол эле белгилер байкалганда тез аранын ичинде өзүнүн дарыгерине барып кайрылса, ошого каршы дарыланууну беришет. Жакшы. Демек, сиздерге дайыма учетко туруп, кез-кезде көрүнүп, кайсыл убакта чакырсаңыздар барып турганы оң экен да. Анан телекөрүүчүдөн да суроо келди. Ушул кургак учук оорусу дейт, сиздерге барып, дарыланып, анан кайра үйүнө жөнөтөсүздөр да, ошол учурларда дейт, башка бирөөлөргө жугуп калуу коркунучу барбы деген суроо калып да. Чындыгында мага да кызык да, мисалы ачык түрүнө кабылгандар канча убакыт сиздерде болот? Анан аларды кайра үйгө жөнөтүү кооптуу эмеспи башка бир туугандарына? Азыркы учурда дүйнөлүк практикада бул нерсе так изилденип бүткөн азыркы учурда. Качан гана оорулуу башка айлана чөйрөдөгү жарандарга коопсуз учур болгондо гана биз аларды үй шартына чыгарып бере алабыз. Бул мөөнөт 15 күндөн 1 айга чейинки эле мөөнөттө ошондой коопсуз түрүнө которулуп өтүп калат да оорулуучу дары ичкенде. Дарыны туура, так эрежесин сактап ичкен учурда гана ушул коопсуз формасын өтөт. Жеңил иштерди да кылса болот ушул учурда. Ошол учурда биз дагы үйгө жооп бере алабыз. Жакшы, кийинки суроо аудиториядан. Бизде ошо туберкулезда ачык жана жабык түрү бар деп атасыз да. Ошондо ачык жана жабык бизге мындай түшүнүксүз болуп атат да. Булардын кандай айырмачылыктары бар жана бизге кайсы түрү коркунучтуураак? Анан биз ошо туберкулез менен ооруган адамды кайсы белгиси менен мындай бөлүп карай алабыз да? Өң келбетинен байкасак болобу деген? Өң келбетинен байкаса болот. Бул мындай хабитус физикус дегенди уксаңыздар керек, сиздер дагы медицина илимдеринин адамдарысыздар. Кандай дейсиз? Ал арык, өңү купкуу, нерв психикасы тайсалдап турган адам болуп эсептелинет көбүнчө. Сыртынан эле карап бул кургак учук менен ооруйт экен деп айтууга азыркы учурда өтө кыйын. Себеби бир эле маалда азыр аябай толо күчтүү адамдар да ооруп жүрөт, сыртынан андай көрүнгөнү менен. Сиз айтып аткан биринчи сурооңузга дагы жооп берип койсом, ачык жана жабык түрү деген. Ачык түрү деген бул жугуштуу түрү деген сөз түшүндүрөт. Бул БК положительный деп коет. Бул жугуу жөндөмдүүлүгү өтө жогору болгон инсандар болуп. Буларда аз убакыттын аралыгында эле жугуп калат, Бул азыр ошондо жабык түрү бул жукпай турган түрү. Себеби сыртка организм, сыртка кургак учук таякчаларын бөлүп чыгарбаса, ал жуктуруу жөндөмдүүлүгүнө ээ болбойт ал. Качан гана сыртка кургак учук таякчасын бөлүп чыгарган учурда гана ал жуктуруу учуруна көп деп айтылат да. Жакшы, кийинки суроону бересизби? Азыркы бизде Кыргызстанда кайсы региондордо туберкулез менен жабыркагандар статистика боюнча көбөйдү. Жана сиздер профилактика боюнча эмне жүргүзүп жатасыздар? Бул эң жакшы суроо болуп атат. Бул учурда азыркы учурда эң көп бизге аймактар бул Кара суу аймагы болуп атат. Кара суу аймагынан көп учур бизге келип атат. Кара суу аймагын алып карасак, абсолюттук көрсөткүч азыркы күндө 3,9 деп айтылып атат. Эң өзү 2019 жылдын мунугу жылдын этегине берилип аткан маалымат бул.
2018 жылы 7,1 интенсивдик показатель болуп эсептелип атат. Экинчи орунда бул Нокат району, андан үчүнчү орунда Өзгөн району, андан кийин Араган, анан Каракулжа району бөлүнүп атат. Түштүк регион. Түштүк региону, Ош областы боюнча айтылып атат. Орун алдын алуу үчүн кандай иш-аракет? Ордун алдын алуу үчүн баягы эле айтылгандай элге туура маалымат берүү биринчиден, анан сергек жашоого жол көрсөтүү, тамеки, чылым чегүүдөн жана наркотикалык баңги затты колдонуудан алыс болуу. Азыркы учурда бул орунду массалык түрдө флюорографиядан өткөрүү болуп эсептелет. Элдерде негизинен бул социалдык оору болгондуктан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жана ошондой эле бейөкмөт уюмдары дагы бул оорудан кантип кутулса болот деген ой максатта бүгүнкү күндө ар кандай иш-чараларды дагы өткөрүп келет да. Сиздер менен дагы чогуу иш алып барып келет дегендей да. Анан менин суроом негизинен бул оорунун ушул күчөшүнө миграция маселеси дагы кандайдыр бир себеп болушу мүмкүнбү? Миграция аябай эле басымдуу көрсөткүчкө ээ болуп эсептелип атат. Бул жерде себеби азыркы учурда чет өлкөдөн келип аткандар көп болуп атат. Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан, ар жактан келген жарандар кургак-учук менен туура эле биздин ооруканага кайрылышып атат. Себеби ал жактан эле аныкталып келип атат бул оору. Болгондо да кургак-учуктун туруктуу түрү менен келишип атат. Ал жакта мисалы мигрант болуп жүргөн биздин мекендештерибиз мисалы ал жакта жакшы тамактанбай, анан бир бөлмөдө көп болуп жашагандыктан ошентип баттарып атат деп түшүнсөк болобу? Эми ал оорулардын баардыгы эле инсандын баардыгы эле оорулуу боло бербейт. Бул баягы эле айтылгандай иммундук системасы төмөндөп кеткен учурларда гана алардын кургак-учук белгилери чыгып калып, ошол учурда гана ооруканага кайрылышат. Ал жактан биздин Кыргызстанга кайра ал жарандарды жөнөтүшүп атат. Жакшы. Биз мисалы 3-4 жыл мурда мен ушул кургак-учук боюнча атайын семинарга баргам. Алматы шаарына барганда, анан ал жерде бардык мигранттарды, чет жактан баргандарды, ошол эле учурда элдерди ушул флюорографиядан өткөрүп турабыз. Көчмө флюорографияны алар кайсыл жерде иштесе ошол жакка алып барып өткөрүп турабыз деген маалыматтарды айтышканда биз өзүбүз дагы барып көргөнбүз да. Анан эгерде кайсы бир өлкөнүн жараны ошол жерде кургак-учукка кабылып калса, аларды сакайтып анан өз мекенине жөнөтөбүз деген дагы маалымат айтышканда, анан булар катталбай калгандары сиздерге келип атабы деген дагы. Ооба, бизге көбүнчө катталбай калышат, себеби биздин жарандар өз мекенинде дарыланууну каалашат. Ошол себептен булар өз мекендерине келишет, кайрылып келип, жашаган жериндеги ооруканаларга кайрылып, андан бизге жөнөтүлөт. Мына ушул оорунун алдын алуу үчүн балким ошол чет жактан келгендерди дагы сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө флюорографиядан өткөрүү керекпи деген дагы ой келет да. Сиз кандай ойлойсуз? Мен да ушул ойду туура деп ойлойм. Эгер оорулууну кандайдыр белгилери болсо, бул учурда ар бир жарандын өзүнүн укугу бар, укугун тебелегенге да туура келбейт. Качан гана адам өзүндө белгилери болсо, бул аң сезими жетип турган адам болсо, ал өзүнүн ден соолугуна күйүп, жакын аралыктагы ооруканаларга кайрылат. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы, дарылануу акысызбы деген суроо келиптир да. Саламатчылык. Дарылануу азыркы учурда баштан эле акысыз. Биздин жашаган жериндеги ФАПтарга же болбосо үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кайрылып, ал жерде дарыланса болот. Же болбосо оору аябай күчөп турган учуру болсо, биздин Ош областтык кургак-учукка каршы борборуна кайрылып дарыланса болот. Кургак-учукка берилүүчү дарылар бекер, абсолюттук түрдө. Кошумча эгерде биздин кургак-учукка каршы оорусунан тышкаркы оорулар болсо, мисалы жүрөгү
же болбосо кан тамыр системасынын оорусу, бөйрөк сийдик системасынын оорусу, нерв системасынын оорусу жана башка ушундай органдар системасынын оорулары болсо жеке кеңешчиден кеңеш алып ошолордун дарылануусун алат. Бирок ал дарылануусун өздөрү алышат өз эсебинен. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Кургак менен ооруган адам дейт, дарыланган учурда денеси карайып кетет дейт. Эмне үчүн деген суроо калтырыптыр да. Ооба, башта айтылгандай эле кургак учук оорусу түрү бар деп атабыз. Жөнөкөй түрү жана туруктуу, анан өтө шылуу, широкий спектра устойчивость деп коет. Ал супер устойчивый да, мындайча айтканда. Мындай учурларда аябай кандай эле күчтүү дарыл дармектер берилет. Ошол дармектер денесин карайтат. Бирок ал убактылуу гана. Жакшы, кийинки суроо мындай. Саламатсыздарбы? Элдик медицина менен кургак учук жакшы кылсак болобу? Айталы, күчүктүн эти менен, же болбосо иттердин эти менен деген суроо калтырыптыр да. Чындыгында эл арасында мен дагы укканмын да, ушул күчүктүн этин жесе ушул кургак учуктан арылат экен. Бул Ал кургак учук таякчыларын чындыгында өлтүрөбү ал? Жок, ал кургак учук таякчыларын такыр өлтүрбөйт. Бул иммундук системаны бир аз көтөрөт, бирок кургак учук таякчасын өлтүргөнгө шарт жок ал жерде. Бул медицина тарабынан толугу менен изилденгөн илим. Кургак учук таякчасын бир гана кургак учукка берилүүчү дары дармектер гана өлтүрөт жана токтотот. Жакшы, кийинки суроо. Бейтап дейт, кан түкүрүп жатканда дагы кургак учук жугуп калышы мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр да. Кыскача жооп берсеңиз. Бул кан түкүрүп жатканда жугуп калышы мүмкүн. Эгерде кургак учук менен ооруса, кургак учук менен ооруса. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Менин өпкөмдө так бар дейт, кара так тыйындай дейт. Ал коркунучтуу эмеспи деген суроо калтырыптыр да. Өпкөсүндөгү кара так бирдей эле формада турат экен. Бирдей формада болсо, бул туберкулема болушу мүмкүн, же болбосо өпкөдөгү башка оорулардан дагы ушундай тыйындай болгон тактын белгилери болот. Буну аныкташ керек. Эмнеден ошол кара так болуп турат? Мисалы, эхинококк болушу мүмкүн, же болбосо пневмония болушу мүмкүн, же болбосо биздин эле оору туберкулез болушу мүмкүн. Туберкулездин бир гана тегерек так болуп турган болсо, туберкулема болушу мүмкүн. Дарыгерлер бул оорудан кантип сактанат? Сиздер дайыма бейтап менен чогуу болосуздар да? Анан фтизиатрлар жетиштүүбү бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күндө фтизиатрлар деле жетиштүү деп айта албайм. Кадрлар маселеси кыйын бул учурда аз. Себеби бул илдетти биздин менталитетибиз туура келбегендигине байланыштуу бул ооруканага дарыгер болуп келүүчү каалоочулар аз болуп атат. Кантип коргоносуздар? Биз масочный режим деп коет, средства индивидуальной защиты, ушул менен коргонобуз. Кээде ушул жуктуруп алган учурлар болобу? Жумушта андай учурлар өтө эле аз. Булар ошол жеке индивидуалдык защитаны коргонуусун колдонбой көп жүргөндөр ооруп калышат. Ардактуу тилөө көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Максат Чолпонкулов, Ош областар аралык кургак учукка каршы күрөшүү борборунун дарыгер фтизиатры жана медицина факультетинин студенттери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп студиябызга келип программага катышып, жакшы маалыматтарды айтып өттүңүз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Биздин элибиздин, Кыргызстан элинин саламаттыгы чың болсун. Ушун менен Билим жана Илим каналынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.